Орозо айы келгенде орозо айына кантип киребиз, кантип баштайбыз дегенде, орозо айынын негизги максаты инсанды өзү үйлөнүп калган жашоодон, күнүмдүк адат болгон нерселеринен бир аз ошол орозо айында тыйып, инсандын нафсисини тарбиялап, андан кийинки 11 айга даярдоо кылышы десек болот да. Ошон үчүн орозонун негизги максаты инсандын жашоосунда жаңы барак ачуу. Ошондуктан орозодон астын эң биринчи инсан тооба менен башташ керек. Тооба дегенибизде эми инсан өзүнүн кетирген кемчилигине кайгырып, тооба кылып, эми ошол күнөөгө, ошол жаман нерсеге кайтпайын деп, жашоосунда жаңы барактарды ачуу. Ал барактар 4 багытта болот. Эң биринчиси Аллах Таала менен болгон мамилесинде, экинчиси пайгамбарыбыз менен болгон мамилесинде, үчүнчүсү өзүнүн чөйрөсү жакындары менен, төртүнчүсү жалпы коомчулук менен болгон мамилесин оңдоо. Эң биринчиси ушул Аллах Таала менен болгон мамилесин оңдоо деп айттык. Эгерде кайсы бир инсан, кайсы бир мусулман, кайсы бир адам өзүнүн Аллах Таала менен болгон мамилесинде, намазында, же болбосо мурунку орозолорунда, зекетинде, ушундай Алла Таала парз кылган нерселеринде кемчилиги болгон болсо, ушул орозо айы ошол адам мурунку кемчилигин таштап, Алла Таала менен болгон мамилесин оңдоп, жаңы барак ачууга өтө сонун жакшы бир мүмкүнчүлүк.